Ассаламу алейкум. Тил үйрөнүүгө кадам таштаган бир тууганым. Бүгүнкү сабак англис тилинин чактары боюнча болмокчу. Бүгүнкү биздин сабак англис тилинин грамматикасына арналмакчы. Тагыраак айтканда, англис тилинин чактарын өтөбүз достор. Биз англис тилинин чактары канча чак бар, кандай болуп жакталат жана анын биринчиси simple'ды биз мындан баштагы сабактарда өткөнбүз. Кызык болсо мен силерге ссылкасын описанияга калтырып коеюн. Ал эми бүгүн биз экинчи чакты карайбыз. Англис тилиндеги экинчи чак бул continuous, же болбосо progressive. Эки аталышы бар. Бул узартылган кыймыл аракет, узакка созулган кыймыл аракет деп которулат. Ушул узакка созулган кыймыл аракетти бүгүн биз present, учур чакта кандай жакталышын карайбыз. Кийинки сабакта past, өткөн чакта кандай жакталат, и future, келер чакта кандай жакталат. Мына ошолорду баарын карайбыз. Демек, жогоруда силер көргөндөй continuous же болбосо progressive эки аталышы бар. Кимге кайсыл аталыш ыңгайлуу болсо ошону колдонсоңуздар болот. Мен бүгүнкү сабакта progressive'ти колдономун. Present, progressive. Демек, карайбыз. To be этиши кантип жакталат, кандай формада? Биринчи сүйлөмдүн ээси, достор. Сүйлөмдүн ээси бул мен, сен, ал, биз, эжем, апам, акем, Асел, Нурзат, кимдир бирөө. Андан кийин to be этиши эмне деп билбесеңиз, биздин мындагы баштагы сабактарды караңыз. Бирок азыр дагы кошумча түшүндүрүп кетемин. Плюс verb, жардамчы этиш, бул чуркоо, басуу, учуу этиши, кыймыл аракет. Плюс ошол этишке биз ing тамгасын улайбыз, инговой окончание. Мына ушул форма менен түзүлөт. Present, progressive. For example, карайбыз. Сүйлөмдүн ээси бизде I, мен. To be этиши бизде am. Verb, жардамчы этиш бизде read, окуу. Жана биз ага ing-ни уладык. Ing, инговой окончание. Получается у нас I am reading. I am reading. Мен окуп жатамын. Демек, биздин кыймыл аракет учурда болуп атат, учурда. Бирок бүткөн жок, узакка созулуп атат, кыймыл аракет. Мен окуп жатамын данный момент. Процесстемин, окудамын. Демек, to be этиши деген эмне? To be этиши бул англис тилиндеги эң бир маанилүү, эң бир көп колдонулуучу особый этиштердин бирөөсү. To be этиши учур чакта 3 формада түзүлөт. Жекелик түрдө I, менде am болот. Көптүк мааниде you, сиз, сен, we, биз, they, аларда are болот. Жана үчүнчү жактын жекелик түрүндө he, she, itте is болот. Достор, мына ушул to be этишинин формасы. Биз ушуну билишибиз керек туура сүйлөм түзүш үчүн. Демек, алдыга жылабыз. You are reading, сен окуп жатасың. He is reading, ал окуп жатат. She is reading, ана девочка. We are reading, биз окуп жатабыз. Жана they are reading, алар окуп. Present progressive, учурдагы узартылган чакты биз now, азыр, же болбосо at the moment, данный момент, же болбосо at present, учурда деген сөздөр менен колдонсок болот. Жана ошондой эле биз сүйлөмдүн терс маанисин түзүш үчүн кандай кылабыз? Бизге белгилүү эле not бөлүкчөсүн to be этишинен кийин коебуз. Not. I am not reading. Мен окуган жокмун. Сен эмне кылып атасың? Мен окуган жокмун. I'm not reading. Ал эми суроолуу сүйлөм түзүш үчүн бизге белгилүү биз to be этишин эң алдына жылдырып коебуз. Тагыраак айтканда сүйлөмдүн ээсинин алдына, Am I reading? Мен окуп жатамынбы? Суроолуу сүйлөмгө айланат ошентип. Демек, бүгүнкү сабакты бышыктоо максатында силер менен бирге present progressive'ке ылайыктуу сүйлөмдөрдү карайбыз. What is he doing деп силерден бирөө сурап жатат. Ал эмне кылып жатат? Силер жооп бересиңер. He is drinking coffee. Ал кофе ичип атат. Ал процессте.
They are playing game. Алар oyun ойноп жатышат. They are playing game. Силерге досуңар чалып калды, элестеткиле. Бирок силер бош эмессиңер. Эмне дейсиңер? Can you call back later? I'm cooking now. Бир аз туруп чала аласың? Мен азыр тамак жасап жатамын, процесстемин, э? Азыр, прям азыр силер мени угуп жатасыңар. Демек мен айта аламын. You are listening to me. Силер мени угуп жатасыңар, э? I am talking now. Мен азыр сүйлөп жатамын. I am talking now. Прям азыр, э? Процесстемин. Сабак силерге түшүнүктүү жана жеткиликтүү болгон болсо, достор, мен аябагандай кубанычта боломун. Лайк жана комментарийлериңизди күтөмүн.